Koronavirus деген оору эмне? Бул чоң оору келиши менен биздин коомдун мурдагы ооруп жүргөн ичибизде биз ооруп калганбыз. Текеберчилик менен, көрө албастык менен, ичи тарлык, эки жүздүүлүк, кыянатчылык, ушакчылык, уятсыздык баардык нерсе менен коом ооруп бүткөнбүз. Мына ушул ооруну айыктырыш үчүн ушул чоң оору эскертүү катарында келди. Ойноп атабыз, маани бербей атабыз. 10 күн мына үйдө отуруп калсак, мен 10 күн үйдө отурдум, мен тажадым, мен кыйналдым, телефон аркылуу ар нерселерди бири-бирибизге жөнөтүп, тим эле 10 күндүн ичинде аябай кыйналып кеткен бир оо жоктукту көрсөтүп атабыз. Өзгөчө менин кесиптештерим телефон аркылуу өзүңдүн жакшы жашооңду, кырдырган чачыңды, кыдырган жериңди, жакшы тамактарыңды башка бирөөлөргө жөнөтпө. Себеби дегенде эсиңе ал, ойлон, ушул учурда дагы бирөөлөр үйүндө нансыз канча бир баласы менен кыйналып жаткан адамдар бар. Кимдир бирөөлөр үйүндө ооруп жатат, кимдир бирөөлөр курсагы ач болуп, муктаж болуп жатат. Азыркы жагдай акыбал бул оюнчук эмес. Мечит жабылганы менен Алла кадырзат ар бир үйдү мечит кылып койду. Азыр мынакей ойлонгон киши, туура ушул оорудан, ушул туура жагын кабыл алган киши үйдө отуруп алып, бала багырасы менен Кудайдан тиленип сурана турган мына учур эми келди.